1000 кишиден 160га жакын киши гана ушу геморрой менен ооруп калышы мүмкүн. Анан көпчүлүк аялдар оорубайт. Бирок профилактика жасап, ошол боюнда бар мезгилде муну жашылчаларды көбүрөөк колдонуш керек. Физикалык жактан активдүү болуш керек. Кыймыл менен жүрүш керек. Анан гигиенаны сакташ керек. Ошого анан эми бизде дарылар бар, мисалы үчүн флебодия деген. Ошол дарыларды ичсе, ошо балага дагы таасири тийбейт. Ошол организмдеги багы кеңейип кеткен кан тамырларды мындай бир тонускап келет, кичирейтип пайда кылат. Анан ичти катырбаш керек. Жакшы, айтсаңыз, негизинен мына бул оорунун өзүнүн түрлөрү же болбосо даражаларга деле бөлүнсө керек. Ооба. Эми көпчүлүк эл арасында айтып коет, ички геморрой, сырткы геморрой, андай эмес. Геморрой бир өнөкөт геморрой болуп бөлүнөт, жанагы же болбосо капыстан болгон тромбозу болуп бөлүнөт. Өнөкөт геморройдун 4 степени даражасы бар. Биринчи даражада геморройдон жөн гана кан агат. Кан кыпкызыл болот. Себеп дегенде бул артериалдык кан тамчылап кетиши мүмкүн. Заңдагандан кийин багы заңдап атканда ички басым, ички өйдөндөгү басым көтөрүлөт дагы, ошондо геморрой кан тамырындагы кандар жогору кетпей толуп калат. Анан багы заңда бүткөндөн кийин сырткы сфинктер кысылганда ошол кан чачырап чыгып кетиши мүмкүн. Бул биринчи симптому кан агат. Экинчи стадиясында болсо, заңдап атканда ал геморрой түйүнү чыгып калат. Чыгып калат дагы багы даарат менен арчынып бүткөндөн кийин өзү кирип кетет. Үчүнчү степенинде болсо, ал чыккан геморрой түйүндү бейтап өзү киргизет. Жууп, түрдүү ыкмалар менен киргизет. Майлагандары дагы бар, ичине жатып алгандары дагы бар, ваннага отургандары да бар, эптеп киргизишип алат. А 4-чү степенинде кирбейт ал. Басып жүргөндөрү чыгып, сыртка чыгып калат. Мына ошол эми бизге айрыкча муну биздин эл ушундай, бизде менталитет, мусулмандын менталитети ушундай өтө уялчак келишет дагы. Ошол оорунун баштапкы мезгилдеринде келбейт да. Биздики 3-чү, 4-чү стадиясында келет дагы. Анан багы 1-чи, 2-чи стадияда колдоно турган дарыларды сурай берет. Мага ушу лазер менен дарылап бер. Ошолор керек эле дешет. Андай болбойт да. Бизде мына азыркы мезгилдеги Японияда чыккан дезартеризация деген методика чыккан 1995-жылы. Маринага деген япон окумуштуусу чыгарып, ошол аппарат менен ала баштаган, дезартеризация, кан тамырларын байлап чыккан аппарат мененчи. Ал эми биринчи